Күн сууктап, от чагуу сезону башталганда эле борбор калабызды кара түтүн каптап, абадагы зыяндуу заттардын концентрациясы нормадан жогорулап кетет. Бул маселеде дүйнөлүк экологдор да тынчсызданууда. Дүйнө жүзүндөгү шаарларда ушул көйгөй менен алышууда. Кээ бирлери жеңишке жетип, шаардын экологиялык көйгөйүн чечип алышса, биздин өлкө бул маселеде туңгуюкта тургандай. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн ушул маселеде жыйын куруп, март айына чейин тийиштүү чараларды көрүүнү пландоодо. Шаардык кеңештин депутаты Жумабек Салымбеков өлкөдө автоунаалар кайрадан техникалык кароодон өткөрүлүп башташы керек. Хаванын булганышына түздөн түз таасир этип жатат дейт. Техосмотрду в срочном порядке кириш керек биздин Кыргызстанга. Кирбесе биз мындай ситуация жекеле бизде эмес, бүт шаарларда пайда боло баштайт. Потому что азыркы маалда бүт бардын ички эмелерин барын, частный СТОлордун барын, ички катализатор, тияк бияктардын барын чечип салып атат. Дымоуловительдерин барын чечип салып атат. Көбүнчө машиналардын барын кандай уровеньде келип атканын эч ким текшерген жок. Мисалы, бизде экологический постторду ачыш керек болуп калды мурданкындай. Бишкекти каптаган ышка ким күнөөлүү? Ийгиликтүү шаарлардын тажрыйбаларын карап чыгып, натыйжалуу чечим табуу керек. Бүгүн 17 декабрда саат 12:30 карата Бишкектин Аламүдүн 1-кичи районунда абанын булганышы 13 эсеге жогору. Мындай маалыматты Aircast.org сайтынан реалдуу убакытта онлайн көрүп турууга мүмкүн. Көмүрдүн кесепетинен аба 70-75%га ууланат, автоунаалар 20-25%га абаны булгайт. Тазалык муниципалдык ишканасынын директорунун өнүктүрүү боюнча орун басары Адил Назаров абанын булганышына бирден бир себеп тесте жагылып жаткан кара кеченин көмүрү дейт. Жылына ТЭЦ 1 миллион 100 миң тонна көмүр жагат, анын 760 миң тоннасы кара кеченин көмүрү дейт. Мен оюмча бул жерде тесттен болуп атат. Тестте мисалы 2-3 жылдан бери кара кеченин көмүрү жагыла баштады да. Реконструкция болгондон беричи аныкы низкокалорийный деп кетет да. Ал көмүр толугу менен күйбөй анан абага кетип атат да. Эң негизги ошо бир жылда ТЭЦте 1 миллион 100 миң тонна көмүр жагылат экен да. Ошонун 760 миң тоннасы эле кара кеченики болуп атат. Экологдор автоунаанын катализаторуна көңүл буруу керек экенин айтышууда. Абанын булганышы өпкө жүрөк, ичеги карын жана онкологиялык оорулардын көбөйүшүнө шарт түзүүдө. Жыл сайын кайталанып келе жаткан бул көйгөйдү кантип чечсе болот? Учурда Бишкектин бир нече жерине абанын булганышын ченөөчү приборлор орнотулган. Приборлордогу маалыматтар шаардын айрым бөлүктөрүндө абанын булганышы нормасынан дээрлик 6 эсеге ашып кеткендигин көрсөтүүдө. Азыркы колумдагы бул датчик деп аталат. Албетте бул жерде абанын булгангандыгын бул толук түрдө көрсөтүп берет. Бул жерде 359 деп микрограммды көрсөтүп турат. Демек биз сөзсүз аба булганган жерде бет кап тагынуубуз зарыл. Кечээ күнү бул маселе парламенттин жалпы жыйынында каралды. Анда депутаттар ыш менен күрөшүүдө көз айларынын башынан тарта күрөшө тургандыгын өкмөт мүчөлөрүнө сын түрүндө сунуш айтышты. Эл өкүлү Нурбек Алимбеков шаар ичинде басып жүрүү мүмкүн болбой калганын айтат. Эгер ыштан арыла албасак, анда бул бизге чоң кесепеттерин тийгизе баштайт деп билдирет. Өкмөттө бирдиктүү ушул смог менен күрөшүү бир өзүнчө бир комиссия түзөстөрбү же убактылуу бир топ түзөстөрбү мэриядан кошуп, экологиядан кошуп, ар кимиси өздөрүнүн астамында жумуш менен алек болуп калып кетет. Эртең мартта дагы калып кетет бул нерсечи. Ошол үчүн баягы кыш өткөндөн кийин эле смог жок деген сөз туура эмес. Шаардын ичинде жайдын күнү деле мындай аба булганган учурлар көп болуп атат да. Көрсөтүп атпайбы? Ошон үчүн Равшан Азатович, бул нерсени өзүңүз кабыл алсаңыз, өзүңүзгөчү ушуну аткарылышы боюнча, Равшан Азатович, аткарылышы боюнча бир вице-премьер муну моюнга албаса, бул дагы эле ошо боюнча калып кетет да. Депутаттар шаар ичинде абанын булганышынан улам өзгөчө абал киргизүүгө болобу деп өкмөт өкүлдөрүнө суроо узатты. Анткени ыштын күчөшү шаар тургундарынын ден соолугуна көйгөй жаратууда дейт. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров парламенттин жыйынында көтөрүлгөн ыш маселесин ТЭЦте жагылып жаткан көмүрдүн сапатына байланыштырды. Анткени жагылып жаткан көмүрдүн арзан баада алынышы ышка себеп болууда. ТЭЦ Бишкекке көмүр сатып алуу боюнча $56 сатып алуу болгон экен. Бирок ошол эле мезгилде Карагандинский уголь ал жактан компаниялар келди. Бүгүнкү күндө $40 алып келип берүүгө булар даяр экен. Бул жерде бир чоң бир коррупционный составляющий болгон, $16 тоннасына алышкан. Бүгүнкү күндө сиздерге белгилүү болгондой бир 30%ын биз Казакстандан алабыз. Бул Шабыркүл жанагы көмүр кенинен. Ошол эле мезгилде мен тарабынан поручение кеткен, бул бир котелду опытный сжигание кылып 10 миң тоннаны, эгерде ошол Карагандинский угольга рассчитанный экен котелдор, эгерде ошол котелдо опытный сжигание жакшы өтсө, анда Кудай буйрса эмки жылы ТЭЦке сатып алуулар $16 тоннасына азаят.
Бишкек абанын булганышы ыштын капташы боюнча дүйнөдөгү шаарлардын саппашына чыгууда. Абанын булганышы акыркы учурда жарандардын ден соолугуна терс таасирин тийгизип, бир катар оорулардын чыгуусуна алып келүүдө. Адистер эгерде экологдор менен бул көйгөйдү чечүүнүн жолдорун карабаса, анда Кыргызстанга кызыгуусун арттырган сан миңдеген туристтердин аягы суюлушу мүмкүн.